алейкум туугандар. Кандайсыңар? Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Эфирди бөлүшөбүз. Манас, кандайсың? Биринчи кириптсиң го сен? Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Эфир жетсин, баарды угушсун. Бүгүнкү темабыз Садыр Жапаровдун түрмөдөн жаңы чыгып келип площадта сүйлөгөн сөзүн жөнүндө болот. Райым камалат. Мен толук кандуу ишке киргенде Райым камалат деген сөз бар эле го. Эсиңиздерде бар болсо керек. Ошо боюнча болмокчу. Эмне үчүн Садыр Жапаровдун жалган сөздөрүнө бүгүн сүйлөп атам. Эми өзүңүздөр билгендей, кыргыз элим ушу алданганды өтө жакшы көрөт экенбиз да. Алданыштычы. Мен билбейм неге алданабыз билип. Мындай да туугандар, калпычынын казаны кайнабайт дейт туугандар. Мен мисалы башында чыкканда сүйүнгөнмүн. Чыкты түрмөдөн коем, ушу байкуш чыгып түрмөдөн чыкты, ата энеси өлдү, баласы өлдү коем, бул дагы бирөөнүн баласы деп сүйүнүп, ана кылып, анан ошол площадка чыгып алып туруп, баягы өзүнүн сөздөрүн сүйлөп, ошол жерден башталды да көп нерсечи. Үчүнө шум болуп атабы? Шумбу телефонда? Шум болбосо керек. Ошол туугандар, ошол сөздөн кийин эми азыр элдин кулагына дагы сиңирип атат го мындай кылыпчы. Бир апрелчи батыр, апрелдеги ошо окуядан кийин бир батыр бар экен, бир киши. Ошол киши Садыр Жапаровго кайрылыптыр. Кайрылганбы, жазганбы? Райым миллионду кеңешчи кылып алыңыз, азыр продукталар кымбат болуп кетти. Кеңешиңиз болот дегенинен мен таң калдым да. Бул Райым миллион акам сууга чөктүрсө чөкпөйт экен, отко салса күйбөйт экен. Тан бериш керек бул акагачы. Действительно өтө күчтүү экен. Менчи бул кишиге тан бердим менчи. Керек болсо 2 миллиард кусуп деле акчаны берип деле соттон акталып чыгып кетти го. Мен таң калдым, ушул күнөөсү бар адам, күнөөсү болгон адам, мисалы, күнөөсү жок адам 2 миллиард төлөбөйт биринчиденчи. Күнөөсү жок болгон адам. Күнөөсү барлар ошо азыр ошол акчаларды төлөп атат, кусуп атат мындай айткандачы. Анан соттон акталып чыгып кетти. Мен бундайга бир дагы киши мындайга бара албайбын, мындай эркек экен деп койдум. Вибрацияны өчүрүп койдум. Вибрацияны өчүрүп койдум. Эми өзүңүздөр караңыздар. Ошо трибунада чыгып сүйлөгөн сөзүндө кимдин эсинде бар? Райым камалат деген. Баардыгынын эсинде барды турабы? Эми көрүп атабыз, эми эмне болуп атат? Аз келгенсип бүгүн Инан Архандын адвокаты сүйлөшүптүр. Инан ошол боюнча да болмокчу тема. Орхан Инанды жөнүндө туугандар. Орхан Инанды ошо адвокаты менен сүйлөшүп атып, кантип Кыргызстандан алып чыгып кеткенин айтыптыр. Бирок көзүн тамып коюптур. Анан кайсы жак менен чыгып кеткенин көрбөптүр. Бирок жолдо 6 саат жүрдүк дейт. 6 саат жүрө турган болсо, ошо 6 саат, 5 саат дейби. Биздин эле эр азаматтар, эр кулдар мындай айтканда бир 3 экен. Кыргыз эле биздин өзүбүздүн эле кыргызыбыз. Өзүбүздүн эле ошо Кыргызстанда жашаган эр азаматтар Орхон Инандыны урдап алып чыгып самолетко салып беришиптир туугандар. Эми мындай дегеним да туугандар, бул жерде ошол эле УКМКнын тиешеси бар, МВДнын тиешеси бар. Бул жерде президент аппараттын жетекчисинин деле тиешеси болушу керек. Түздөн түз Садыр Жапаров деле тиешеси болсо керек деп. Бул менин жеке оюм да, мен ошентип ойлонуп атам. Себеби ар бир кылган иш, мындай ушундай иштер, резонанстуу иштер туугандар жөндөн жөн болбойт туугандар. Себеби
Bular bilişken эми bir soda bolsa gerek. Soda boluşu mümkün. Bir gelişimler болгондо bunu bekerden bekeri bergen жок. Ошол Türkiye mamleketine себеби бул Orhan İnandı Kırgızstan'ın жараны. Orhan İnandı'nı berip koyuşup эми бет тырмалап Atambayev'e iş козгоп pasport berip koydu деп Atambayev'e iş козгоду. Бул деген мәкүрчүлүк деп коебу, эмне деп коет? Маңкурчулук тууганда. Себеби Орхан Инандын урдаган адамдар жоопко тартылыш керек. Ошол 3 адам, ошол 3 адамды ким заказ кылган, ошол адамдар заказчикти табыш керек. Ошентип заказчикти тапкандан кийин исполнительдер да камалат, заказчиктер да камалат. Эми состав преступления ошондой болот да, преступление составы болот го, мисалы. Бизде бул боюнча үн кат жок. Бизде наоборот. Атамбаевге иш козгоп, Атамбаев мыйзамсыз паспорту берип койду. Орхан Инандыга. Мыйзамсыз Садыр Жапаров деле оны бөлтүрккө бербедиби? Керек болсо дипмиссия паспортуна чейин кылып бербедиби? Эмнеге мындай? Эмне үчүн тегиз карабайбыз туугандар? Эми Атамбаев түрмөдө. Мен түшүнөм. Эми азыр бардык жетишпеген деле, жетишкендигин деле бардыгын ошо иле бергиле азырчы Атамбаевгачы. Эми ошондой болуп атат да, туурабы? Мисалы Акаев кетип, Акаев күнөөлүү эле Бакиевдин маалында. Бакиев кетип, Атамбаев маалында Бакиев күнөөлүү эле. Бардык эле иштерди ошого илип койдун. Эми азыр Садыр Жапаровдун мыйзамсыз болсо дагы ошонун режиминде эми Атамбаев күнөөлүү. Бул просто элди алдаган эле болуп эсептелет да туугандар. Самым деле иштейм деген адам мисалы иштей турган эл үчүн иштейм деген адам туугандар. Мына 9 айда бала төрөлөт экен, 9 айда бала төрөлөт экен туугандар. Азыр ошо 9 ай мурун ким үйлөнсө, бала боюнда болуп калса, ошо азыр төрөгөн болот эле да. Бизде 9 айда эмне болду туугандар? Bir результат барбы? Бизде bir результат туугандар мына. Бизде результаттар кандай? Кустуризация, мындай айтканда. Жанындагы тууган уругун, куда сөгүн, досун, бир досун прокурор кылып, ген прокурор кылып, бир досун Талант Мамытовду спикер кылып, бир досун ГКМБнын төрагасы кылып, кудасын аяка апарып, бияка бир кудасын апарып, бир жерге өкүл атасын апарып, өкүл баласын. Бизде ошондой туугандар, мына ошондой сезим, ошондой маданият курулуп калган ошо. Ким келбесин, ошо нейтральный болсо болду. Ошо режимди Садыр Жапаровдун режимин коргойм дегендер болсо эле ошо билими барбы, билими жокпу, кызыгы жок. Түрмөдө отурганбы, бандитпи, кызыгы жок, эптеп эле коюп атат да. Эми билбейм, эми аман эле болсун го, аман эле болсун. Анан кечегенде адашып кетип, Мама Садыковду ошол коопсуздук кеңешке орун басар кылыптыр. Эми бул Мама Садыковдун орун басар кылганы туугандар. Мен сиздерге бир нерсе айтып коеюн бул боюнча. Бул Мама Садыков өтө тажрыйбалуу киши. Көп международный баягы организацияларда иштеген, ошо ООНдо, ошо Афганистан, башка жерлерде көп иштеп келген да. Анан өзүңүздөр акыркы күндөрү көрүп атасыздар, мына Афганистанда талиптер жерлерин басып ошо Афган мамлекеттик ошо мисалы бир 80 мамлекетинде 80% жерди басып алышты ошочу. Азыр 80% ошо өздөрүнүн курамында азыр турат. Бир 20% эле ошо Афган мамлекетине эле караштуу жерлер турат азырчы. Бул жакын арада өзгөрүшү мүмкүн. Себеби бул бекерден бекер эмес. Бул талиптер кече Москвага да келип кетишти. Талиптер келип кетишти, келип сүйлөшүп, биз Средний Азияга кол салбайбыз, башка мамлекетке кирбейбиз. Ошентип сөздөрдү айтып кетишти. Бирок мен сиздерге айтып коеюн туугандар. Бул кишини алып келгени туугандар. Бир жагынан мына эки эр азаматыбыз бар го, Ташиев менен Садыр Жапаров деген эр азамат, эр кулдарыбыз. Ошо эр кулдарыбыз булар жөн койгон жок туугандар. Себеби булар өзүңүздөр билесиздер, мына Тажикстан мамлекети бизге агрессия кылып келип
44 жараныңызды бейгүнү өлтүрүп кетсе деле кечирим сурап жүрбөдү беле. Булар эми афган талиптерден коркуп, мен өзүм жеке оюм да булчу, мен билбейм. Мен өзүм жеке анализ чыгарып, оюма туш келди, ошону айтып атам да. Ойлонупчу. Ошол Мама Садыковду убактылуу ошол жерге коюп, себеби Мама Садыков Афганистанда иштеген да. Bunun Afganistan'da tanışları da көп. Bulardın korkkan sebebi etten Afganistan'dan talipler girip gelbesin degen manedeli ошол жерге koydum açık açık aytayınчы. Эми көрөт, иштеп көрөт, эtten иштеп көргөндөн көрөt да. Men бул кишини мен тааныбайм деле өзүм. Мен автобиографиясын эми укканым айтып берип атам да. Ошол туугандар, мен ошол жеке оюм эми Райым акам молодец экен, ошол не дейин эми. Райым акам эми кеңешчи болсо кичине продукталар арзандайт экен, контрабандар гүлдөйт экен дегенсип эми ошол мааниде ошол баягы апрель окуясындагы баатыр жазып кайрылып чыккан экен. Эмне дейлим? Бул Райым акам кайсы бийлик келбесин тилин табат окшойт, же ошо келген бийликтегилер коркобу ошондой да. Бул киши мен таң калдым бул кишиге. Өзүңүздөр билесиздер да, Жээнбеков маалында факты бергиле деп. Факты бергиле, факт жок деп атып, анан кечеги 4 октябрь 2020-жылы парламенттин шайлоо жыйынтыгы жокко болуп, шайлоо жокко чыгып, иштен кетти. Айдалып кетти, айтканда кууп беришти. Эми азыр эр азамат келди эле, бул эр азамат түрмөдөн чыгып эле Райым камалат деп берди эле. Эми кандай бет менен жүрөт мен билбейм бул кишиничи. 8 бир 10 сүйлөгөн сөзү болсо, ошонун ичинен бир 8 сөзү ката да, ката эмес, алдагандай. Мисалычы. Мен сиздерге бир сөздү айттым, мисалы, ошону аткарбасам башкача чыгып. Эми алдамчы дейсиңер да, туурабы? Алдамчы дейсиңер. Мына мен эми эсептеп чыганчы туугандар мына. Кумтөрдү алтын калбай калды. Жер үйдү бербейбиз деп жүрүп 2015-жылы талас элине кайрылып жүрүп, жер үйдү берди. Дагы кайсы? Свет көтөрүлбөйт, свет арзандайт, 77 тыйынга түшөт, баягы лимит алынат, 700 лимит алынат деп. Нарын элине берген убадасы, ошол айткан сөздөрү. Логистик центр Нарынга өзү Жээнбеков маалында курууга каршы чыгып, курдуртпай койгон нерсе бар. Нарын элин барып алдап, дежурларын отургузуп коюп, ушунча орун жумуш болот экен, ошо нарындыктар иштейт деп ошол жерде алдаганы. Берки жетим тоо боюнча туугандар, жетим тоону берет Кытайларга. Кандай болбосун берет. Өзү айтып атпайбы? Өзү айтканда ол сөзүнөн кайтпаш керек, айткан сөзүнөн. Өзүңүздөр уккансыңар да, биздин экономикабыз эмне болуп атат, ол бул кийин жетим экономикасы жетим тоонун деле кереги жок болуп калат, ол бул деп иштетели, өзү иштетели деп. Ол өзү иштетели деген ошо Кытайга берген туугандар. Эми мына ошондой мына көп алдаган жерлерин сиздерге айтып коеюн. Мисалы дагы бир алдаган жери бар, өзүңүздөр билесиңер. Алдаган сөздөр өтө көп да бул кишининчи, өтө эле көп алдап коет. Мисалы казино курабыз деп, казинонун дагы курбай койду. Мисалы айтты, маселени көтөрүп чыкты, бирок азырынча кура элек. Казино керек болсо арактан адалыраак деп жүрбөдү беле. Свет боюнча туугандар, эми свет боюнча Кудай кааласа мына сентябрдан өзүңүздөр билесиздер, азыр эмне болуп калды? 1 сом 9 тыйындан болот экен. Анан лимити бар экен 1000 киловаттка чейин. 1000ден өткөндөн кийин, мисалы, трехфазныйлар бар да, 2 сом канча тыйындан кетет экен. Эми буну эл көтөрбөйбү? Эми ошондо баягы квитанциялар келгенде, ошондой көрөсүздөр. Бул киши келгенден бери 9 ай болсо келгенине туугандар. 9 айда кылган жыйынтыктары туугандар. Баткендеги 44 жаран бейгүнөө өлдү туугандар. Мына туугандар. Кылган иши.
Кыргыз элине жакшылык кылган иштери. Чегара маселеси туугандар. Азыркыга чейин чече албай келишип атат. Себеби булар мактанып, популист сөздөр менен мактанып коюшкан да. Мына Тажикстан менен кечегинде кечеги эле бир жакында эле бир пограничныйыбыз барымта алып, бир пограничныйыбыз өлдү. Инан Арханды, Орхан Инанды, туугандар. Кылган иштери бул кишинин эми билбейм, кандай дагы көрөрбүз эми жакын арада. Алдана береличи көп алданалы, ишенели, ушундай аферист мошенниктерге ишенип жүрө берели. Кыргызстан келерки баягы муундарга не деген Кыргызстанды тапшырып кетет экенбиз. Кийин бала чакабызга не деп жооп берет экенбиз, мисалы. Келет да эртең бала чакабыз чоңойот, небереле болобуз, неберелер чогойот. Ошого эмне деп жооп берет экенбиз. Ошол алдамчыга ишенип жүрө бердик, ооба деп ошентип жооп беребиз же кандай дейбиз. Мисалы, мен көргөн нерсени сиздер кандай көрбөй каласыздар. Мисалы, ошол боюнча өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр да өзүбүзчө анализ чыгарып көрүшүң. Мен бул жерде бул кишинин жеке ишин асылбайм. Мен бул жерде саясатта кетирген кемчиликтерин мен сиздерге кеңири айтып атам да. Саясатта кетирген катачылыктарын. Ошол боюнча айтам, көп айтат, ошол кишинин. Бул киши өзү даяр эмес болчу. Биринчиден лидер дагы эмес. Бул киши өзүңүздөр билесиздер да, Жээнбеков маалында ошол ырайым сурай берген. Мына мисалы помилование сураган киши, мисалы юридический жактан помилование сураган киши өз күнөөсүн моюнга алган болот туугандар. Эмне үчүн Текебаев помилование сураган эмес? Эмне үчүн ушул киши помилование сурады? Ошондой суроолор көп болот да туугандар. Эмне үчүн Сегизбаевди камап койду? Сегизбаевдин камалыш себеби эмнеде? Молдохматовдун камалышы эмнеде? Мына менин таанышым Алмамбет Салиевдин камалганы эмнеде? Мисалы да, суроо көп да. Ошондой суроолор көп. Анан бул ошол күнү мыйзамсыз чыккан да түрмөдөн, туурабы? Аны моюнубузга алышыбыз керек. Мыйзамсыз чыккан адам бул деген түрмөдөн зордуктап эле алып чыгып алышты. Андай деген болбойт да туугандар. Толук кандуу акталбаса, частично акталып, частично болсо, мен билбейм. Алдана берели. Эң жакшысы туугандар алданалы. Алданган жакшы экен. Бизге баягы жомоктор жагат экен да. Биз кыргыз эли ошого үйрөнүп калдык. Мына кечеги эле шайлоодон, Ош шаар менен Бишкек шаарындагы шайлоодон мисалы акчалуу бар партиялар өттү. Ата журт партиясы Ташиевке карат эле ал да өттү. Кыргызстанда эч такыр таза шайлоо болгон эмес туугандар. Ушунчалык таза шайлоо болгон эмес. Себеби эмнеде? Болбойт дагы. Себеби биз ушундай популисттерге, мошенниктерге, жүүлүктерге, алдамчылыкка ушун ишенип жүрсөк, бизде өмүрү бизде таза шайлоо өтпөйт туугандар. Өзүбүзгө эле кыйын болот туугандар. Мына кече жакында кайсы Бишкектин бир районунда пенсияга акча жок экен туугандар. Мына мен постумда жүрөт, мен да ошо газ бастым. Пенсияга акча жок экен туугандар. Бул дагы азыр туруп тургула азыр. Эми башталат жакын арада, мына жакынкы 1-2 айда башталат туугандар. Светтин квитанциясы келгенде тариф көтөрүлүп, азык түлүктүн баасы көтөрүлгөн, мисалы 5 литр майдын баасы 800ге чыгыптыр. Эми элестеткиле кандай жаш болот? Өзү айлык 7000, 8000 айлык болсо. Мисалы менин апам 6000, 7000 пенсия алат. Ошого бир адам жашай алабы бир айда? Үй бүлөдө канча адам болот мисалы? Ошондой нерселер болот да. Билбейм, өзүңүздөр көргөндөй мен өзүм калып сөзүм эле айтып атам. Мен чындыкты айтсам туугандар, мындай. Барган сайын президенттер сондай слабый президенттер келип атат да. Эми азыр бул ушул азыркы пешенесине жазылган экен, мыйзамсыз келип калды. Эми тагдыр насиптеп коебу? Бирок биз ошону ушул нерселер кыйналбай туруп таза адамды тандасак болот болчу да. Андай десең өзүбүздө да күнөө бар. Себеби 2000 сомго кече биздин Кыргызстан деген Райым Миллиондун партиясын шайладыңар. Ата журт деген Ташиевдин партиясын шайладыңар. Мына
Байлардын партиясын, бийликтин партиясын шайлап атпайсыңарбы? Бу жерде фальсификация да болду, бу жерде админ ресурстар да колдонду. Эми баягы жокко биринчи шайлоону жокко чыгарбады беле. Эми ал толку жок болуп калды да. Жокко чыгарган менен ошол эле уруулар, ошол эле көпөстөр, ошол эле админ ресурс колдонгондор ошолор эле келди туугандар. Бул жерде биз өзүбүз талап кылганыбызда таза шайлоого өткөзө турган болгондо азыркы партиялар өтпөйт болчу туугандар. Ата журтта өтпөйт болчу. Себеби ата журтту биз билебиз да. Эсиңиздерде бар да. Ата журт партиясы Атамбаев малында келген партия да. Билебиз да. Сессияда отуруп эле жөн эле эмне менен аяктады аягы. Ак үйдүн кашасын секиремде 1,5 жылдан отуруп, ошо менен аяктады. Ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Талант Мамытов, ошол эле Ташиев үчөө. Бизди азыр башкарып аткандар, мындай айтканда, түрмөнүн жашоосун билген, ошол түрмөнүн мындай Чорный мирдин мындай айтканда ошол каралардын жашоосун мирине кирип, мындай айтканда жашоосуна киришип кеткен, баардыгы аралашып кеткен. Боткосы чыйып калды туугандар. Ошол эле айырма жок туугандар. Азыр биз канча алданган сайын бизге ошончо жакшы экен деп калдым туугандар. Алдана берели. Кыргыз эли ушу алдангыч эл экенбиз, алдана берели. Эң жакшысы ошо кийинки муундарга кийин жооп бере турган күн келет туугандар. Не десе 2000-3000 акчасын алып, мына байлардын партиясын, бийликке караштуу партияларды шайладык дейсиңер. Мына мисалы, ошентип жүрө беребиз, не дейбиз эми. Москвада эмне болуп жатат, кыргыз тажик. Эми бул жерде да эми мушташып кеткен, ошо бычак сайып койгонбу, ошондой болуптур. Билбейм мен. Жакшы деле кече ошол көрдүм эми. Ошол жерде мушташып кетиптир эми. Эми ал болуп Москвада бир эле мындай бир эле тажик кыргыз эмес, бул жерде эл көп туугандар. Башка улут менен башка улуттун уруша берет, ошондойчу. Эми бир жагы эми азыр ошол 100 адамды, мисалы, депортация кылган, выдворение кылып коюптур, ошо кармалган адамдар выдворение болот экен. Билбейм эми. Жакшы эле жүрөбүз. Эми өзүңүзгө сак болгула эми, эмне дейин. Өзүңүздөргө сак болуңуздар, ушу Москва шаарында жашагандарга өзүңүздөргө сак болуп, кичине журум-турумду баягындай азыраак ичип дегенде пиво-сивону бирөөнүн жеринде жүрөбүз. Россия мамлекетинин мыйзамын сактап, мындай айтканда, ушул мыйзам законунда баш ийишибиз керек, ошол эле. Эми Райым миллион боюнча мен сиздерге айтып кеттим го. Эми күчтүү экен деп атам го. Райым акам өлбөс жан экен. Мындай айтканда молодец экен деп койдум эми, эмне дейин. Бир бийлик, бир кайсы Жээнбековдун бийлиги дагы, мыйзамсыз Садыр Жапаровдун бийлиги да күчү жетпегенден мен бул кишиге там бердим менчи. Мен эч кимге там бербейт элем, бирок бул кишиге мен там бердим. Не дейт элем эми. Аман эле бололук туугандар. Акчанын кулу болбой дегенде аман эле болсок болду туугандар. Кийинки келген жаңы муундарга түшүндүрөбүз да эми ошо 200-2000-3000 акчага ошо байлардын партиясын шайлап жүргөнбүз деп ошентип түшүндүрөбүз да, эмне дейт. Акчага алданып, акчага мас болуп жүргөнбүз, ошондой мошенниктерге ишенип, жүлүктерге ишенип, алдамчыларга ишенип деп. Эмне дейт, башка эмне да алабыз. Колдон эмне келет? Эми ушу өзүбүздө күнөө өзүбүздө туугандар. Күнөө мына өзүбүздө туугандар. Баардык нерсе өзүбүздөн. Арам шайлоо өттү, арам шайлоого катышпоо, арам партиялар шайлаган, күнөө өзүбүздө. Эми ошол жерде 4 жыл болобу, ошол Ош шаарынын жергиликтүү депутаттары ошо 4 жыл отурат. Бишкек шаарында 4 жыл отурат. Эми чыдайсыңар эми, билбейм эми. Болду да шайлоо өттү. Кандай болсо да мыйзамсыз өтөбү, мыйзамды өтөбү, фальсификация менен өтөбү. Анын кызыгы жок элге кызык. Элге только сака. Акча болсо, алданса бизге, мына кыргыз элин ошондой болуп калыппыз да. Акча, сака. Ошо менен бизге ошондой жашоо кызык экен, бизге аздык кылат экен. Биз ушу аферисттерге ишенип, аферисттерди бийликке алып келип, мошенниктерге ишенип жүрө берели туугандар. Не дейт элем мен, башка эчтеке сөзүм да жок эмчи. Анан ошо өзүбүздүн жарандарыбызды башка мамлекеттерге чет жакка чыгарып берип туралы. Башка мамлекеттерге урдап апарып берип турабыз.
Tursiya. Эми эртең Россия бирөө сураса, Россияга алып чыгып берели. Казакстандан бирөө сураса, Казакстанга өзүбүздүн жарандарыбызды алып чыгып берели. Өзбекстан сураса, Өзбекстанга алып чыгып берели. Чынында эмне дейин эми? Мен билбейм эми. Өзүбүзгө күч болот турганда. Эртең мына жакын арада айтат да эми эртең мисалы айтып чыгасың. Мындай болуп кетти. Ошону сен алданба ошо акчага. 2000ге алданба, 3000ге алданба. Болгон нерсени айт. Акты ак де, караны кара де. Же көрбөй турасыңбы? Неге көрбөй турасың? Ошо акчага сатып алып атат, сен көрүп атасың. Ошону айтыш керек да, туурабы? Бийликке кимдер келди? Бийликке бандиттер келди. Onu da айтыш керек. Эмнеси бар экен? Неден коркосуңар? Өлсөң өлөсүң дейм. Өлсөң зато таза акты ак деп, караны кара деп, ара менен адалды айырмалап кете бересиң да. Эмне учет калам десе эле сүйлөбөй калбаш керек да, туугандар. 1000 жолу учет калбайбы? 10 жолу учет калса деле кызыгы жок. Кызыгы жок мисалычы. Не дейт элем туугандар? Дагы эфирге мен дагы кирем туугандар. Ошо менен эфирди аяктап кетип атып, саламаттуу болуңуздар. Ар бир үй бүлөгө тынччылык, аманчылык тилейм. Москва шаарында жүргөндөргө кечинде эшикке чыга бербеңиздер, түнү жүрбөңүздөр, пиво ичпеңиздер. Бирөө менен касташпагыла туугандар. Баардыгыбызга ошол сыртта жүргөн биздин жарандар, башка мамлекетте жүргөн жарандар эсен аман үйгө кетели туугандар. Кыргызстандын барып экономикасын көтөрүшүбүз керек. Мына окшогон акмактарга бийликти берип койсоң, мына ушинтип алдамчылардын, акчалуулардын кулу болуп жүрө берет. Ошол башка эчтеке дей албайм. Аман эле бололук да, аман эле. Кыргыз элим аман эле бололук да. Шунчалык майдаланып кеттик. 2000, 3000, 1000 сомду көргөндө жөрмөлөп. Ошол бир ашыңа да жетпейт экен. Кечеги шайлоодо мен жергиликтүү шайлоодо таң калдым. Аман эле бололук, аман эле бололук. Өзү бизге аздык кылат экен. Бизди алдагыла, раса алдагыла, мыначын ачык эле айтайын, биз алданганы жакшы көрөт экенбиз. Биз чындыкты, акыйкатты көрүүбүз келбейт экен туугандар. Биз ушу жомок менен жашаганды ошону адат кылып алыппыз. Бизге аздык кылат. Дагы көрөр күнүбүз бар. Ушу күндөр да келет. Ошондо айтасыңар, ошондо. Ошол туугандар. Эми не дейли? Инсап, ошо ар бир биздин чиновниктерге инсап берсин туугандар. Ушу элди ойлобойт туугандар. Ойлойт десең да ойлобойт туугандар. Көзүм деле жетпей калды, бул бийликтин акылсыздыгы, тажрыйбасы жоктугу, эми куда сөөк, урук тууган бос торду алып келип койсо, кийим специалисттер жок да. Специалисттер болсо, эми бир нерсе кылат деп ойлойсуң. Анан бизде специалисттердин баардыгы азыр башка мамлекетте жүрөт. Россия, Америка, Европаларда жүрөт, Японияда жүрөт специалисттер. Мына туугандар, не деп кетейин? Аман эле бололук, алданалык, көп алданалык туугандар. Алдансак ушинтип жашообуз кымбаттайт экен жакшы. Мактайлы одан көрө. Мына мыйзамсыз келген Садыр Жапаров молодец, түрмөдөн мыйзамсыз чыкканына молодец деп туруп, кыргыз элин алдаган үчүн молодец деп туруп, буну мактай бериш керек экен да. Мыйзамсыз болсо деле мактап эле, ошентсе жагат, кыргыз элине жагат экен бизде. Подхалимство деп коебу. Ошондой болушубуз керек экен да. Аферист, мошенник болсо, аферист болсо деле жакшы деп мактай бериш керек экен. Эптеп эле ушу пактаны койсок, ошентип анан жашообуз ушинтип өтө берет экен да. Кымбатчылык менен тарифтерибиз көтөрүлүп, светтин тарифтери, жерлерибиз, кен байлыктары сатылып башка мамлекеттерге. Мына ошентсең эле бизде жашоо рахат экен да. Жомокко ишенип коюп жашай берели туугандар. Ошол туугандар. Неси жагат? Айбек Бекиш мага жагат дейт го. Алданган жагабы? Алданып кайга чейин барат экенбиз туугандар. Алданып кайерге чейин барат экенбиз. Тажикстанда азыр 5 биздин жараныбыз
миграционный она границаны бузду деп ошол жерде жатат экен. Биздеги министр иностранных дел эмне кылып жүрөт? Элчилер эмне кылып жүрөт мисалы? Ошол суроолорду бербейсиңерби? Бирөөсү соттолуптур. 5 жылга соттолуптур. 5 жыл азыр срогун өтөптүр туугандар. Аман эле бололук туугандар. Аман эле бололук. Айна. Аман эле бололук да туугандар. Алданалы, көп алданалы. Мыйзамсыз болсо да молодец дей берели туугандар. Мактаа, пакта койгонду жакшы көрөт экенбиз. Ошондой ошо жашоодо жашашыбыз керек экен да. Чындыкты айтсаң ишенбесе, жалганды айтсаң ошого ишенип жүрө берет экенбиз да. Ошондой калк болуп калыппыз туугандар. Ак менен караны айырмалабай. Мындай кетиште туугандар. Бул кетиште туугандар. Эртең үй бүлөдө алдамчылык башталат туугандар. Ата эне менен баланы алдай турган күндөрү келет туугандар. Чоң ата менен неберени алдаган күндөрү келет. Ушинтип алдоо жашоого ошого өтүп алабыз туугандар. Ар бир нерселерди айта берип, сага да мага дагы эч ким ишенбей турган болуп калды. Сүйлөгөндүн баары эле алдамчы окшойт. Эми билбейм, магачы чын айтайын, ачык айтайын туугандар. Бул бийликтин мыйзамсыздыгы туугандар. Биринчиден мыйзамсыздыгы, экинчиден алдаганы туугандар. Алдагандыгы дегеним себеби бул балык башынан сасотпай, мыйзамсыз болсо дагы ажо. Ошо алдап аткандан кийин башкасына сөз жок да. Мен ойлоп калдым, ошо парламентте отурганы деле, ак үйдө отурган деле, кара үйдө отурган деле баардыгы эле мошенник экен да. Ошентип ойлоп калдым. Бая саясатка жалаң жүлүктөр келет экен. Алдар көсөлөр. Биз ошол алдар көсөлөргө келгенин биз ошолорду бакубат колдоп, 1000 сом, 2000 сом акчасын алданып, 5 жыл депутат кылып, 5 жыл депутат кылып. Үзүрүн эм көрүп атабыз го. Бул депутаттар өлбөс депутаттар болду. Просрочный депутаттар, булардын укугу милдеттери качан түгөнгөн? Кечегинде 28 октябрда түгөнгөн туугандар. Булар просрочный. Булар азыр чыгарып аткан мыйзамдар, баягы жаңы конституция кабыл албады беле? Онусу деле мыйзамсыз. Керек болса Садыр Жапаров да мыйзамсыз туугандар. Ишенесиздер ошого? Мен сиздерге башында эле айтып кетейин. Садыр Жапаров да мыйзамсыз. Буга жооп бере турган күн келет, бирок кеч болот. Жооп берген күн келет. Көрүп атпайбызбы? Ар бир кылган кылмышка жооп бериш керек. Себеби мен сиздерге бир эле мисалы келтирип кеттим, мисалычы. Бир эле мисалды кетирип кеттим. Түрмөдөн мыйзамсыз алып чыкканы. Ушул жерде башталат. Баардык нерсе ушул жерде болот. Баягы 500-300 адам болуп, Молдовановго барып, ушу Ташиев азыркы УКМКнын төрагасы барып алып чыгышып атат туугандар. Ушул жерден баардык ушул жерден башталат мыйзамсыз. Азыр кечегинде Ташиевдин сүйлөгөн конференциясында, пресс-конференциясында биз революция кылдырбайбыз. Biz özüz ele кетебиз атат да, мисалы. Революция кылбай эле өзүбүз эле кетебиз атат. Бирок буларга суроо берген жан барбы? Өздөрү кантип келди бийликке? Булардын биринчи попыткасы эмес да бийликке келиштин, арам жол менен келишин. Бул Садыр Жапаровдун, ошол эле Ташиевдин, ошол эле Талат Мамутовдун 2012-жылы баягы Кашадан өткөн күнүн эстетсиңер. Ошол жерде Кашадан аттай өтөм деп шымын жыртып 1,5 жылдан отуруп чыкпады беле. Анан азыркы генеральный прокурор ошондо судья эле туугандар. Ошол судья буларды кой берген. Эсиңерде болсо керек да. Бул Зулушев каяктан пайда болуп калды? Зулушев бул мындай да туугандар. Бул судья, убагында судья болуп иштеп жүргөн. Ошо Садыр Жапаров ушуларды актап коюп туруп, ошо актап койгон үчүн актаганбы же чыгарып салганбы ошондой болгондо. Анан чыгышкан булар түрмөдөн 1,5 жыл отуруп чыгышкан бардыгычы. Аны не акыйкат тарыхты айтсаң чычалашат. Тарыхта калган, анын баардыгы эсинде бар да. Аны тарыхтан эмне качасың? Тарыхтан качпаш керек, ошол эле. Тарыхты моюнга алыш керек. Болгондой айтып элечи.
Болду да, эми болду. Өзүңөр бийликти басып алыңар. Булардын бир 3-чү попыткасы болсо керек бийликтин басып алышычы. Кечеги 3-чү попыткасы мен билишимчечи. Элди коркутат, учетко алам деп. Эми учетко алсаң деле ошол, учетко албасаң деле ошол. Бизге кызыгы деле жок. Учетко эл главный сен учетко алып койсо эле болду. Эл билет да. Кустурган акчалар чөнтөккө кетип атат. Мына ошо. Кустурган акчалар чөнтөккө кетип атат, туурабы? Эч ким отчет алган адам жок. Же отчет бере турган президенти дагы жок. Адамы да жок. Отчетту бер да, эл талап кылып атат. Мисалы, мен сомнение кетет да, мындай орустар айткандачы. Мен ишенбейм. Ошол акча түшүп атканы, кайсы жерге түшүп атканы, кайерге. Мен ишенбейм. Ол бизде факты менен иш кылыш керек да. Ошо перевод болот, кайсы счетко түшүп атат. Ошондой нерселер жок болуп атат да. Ошол нерсе болуш керек да. Ne nereden? Biri öyle cazır gibi. Ошол убакыт келет, мыйзамсыз дегеним туугандар. Эсиңиздерде барбы? Мыйзамсыз Батукаевди кое бербир деле. Мыйзамсыз. Ошол боюнча азыр Атамбаев түрмөдө жатат. Эсиңиздерде бар да. Эми ошол эле история, ошол эле тарых. Эми Садыр Жапаров менен мына Орхон Инанды боюнча болушу мүмкүн туугандар. Себеби Орхон Инандыны биздин жарандар. Бирок ким экенин билмейм элек. Биздин кыргыз жарандар өздөрү алып чыгып берген. 3 жараныбыз өздөрү урдап, бир жерге салып берип, самолетко учуруп жүргөн. Өзүбүздүн жарандарыбыз. Өзүбүз биздин мамлекет. Берге түздөн түз Ташиевдин деле, Садыр Жапаровдун деле тиешеси бар. Мен ушуларга түшүнбөйм да. Буларга мен кече Баткенде 44 жараныбыз бейгүнөө өлгөндө эле буларга мен түшүнбөй калгам. Буларга мен ошондо эле түшүнгөн эмесмин. Себеби 44 жаран өлүп атса, Тажикстанга барып кечирим сурап жүрөт. Тажикстанга барып келди кече жакында. Туурабы? Олун кармап келди. Тажикстанга барып келгенден кийин бир чегара маселе боюнча иш чечилдиби? Чечилген жок туугандар. Жөн эле барып өрүгүн, кагын жеп келди. Ошол Рахмандын колун кармап келди, мындай айткандачы. Ошол 44 жараныбыздын бейгүнөө өлгөн жараныбыздын 40-ы чыга элек болчу. Баргандачы. Анан ушуну мени кандай буларды серьезно кабыл аласың? Анан кечегинде пресс-конференцияда мен досумду шылдыңдап алам, президентимди шылдыңдап алам. Президенттин ката кетирбесин, шылдың эмес бул. Бетке ачык кепте айтып аткан нерсе бул, шылдыңга кирбейт тууганда. Алдабасын, элди алдабасын. Мен ошол эле суранам, элди алдабасын. Болгонду айтыш керек. Толук кандуу ишке кирише элекмин деп, мына 2-3 айда үзүрүн көрө баштайсыңар деле, 2 ай эмес, 4 ай өтсө деле, 9 ай өтсө деле үзүрүн көргөн жокпуз. Үзүрүм эмне болду? Ошол Баткендеги согуш, ошол Тажикстан мамлекет агрессия кирип 44 жараны бейгүнөө өлдү. Инан Арханды, Кумтөр, мына Кумтөр тоба калды. Кумтөрдү мен алышына ишенбейм туугандар. Мен ошону ачык эле айтайынчы. Бул физкультурник болсо, физкультура институтунда эле толук кандуу бүтпөсө керек. Бул 3-курстан эле айдалып кетсе керек, по-моюмча. Мен мындай билишимчечи. Анан кантип бул Кумтөр боюнча, Кумтөрдө өтө күчтүү специалисттер бар, юристтери бар туугандар. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр. Бөлтүрүк айтканда 1 миллион канча доллар шотту замараштетип коюштур, туурабы? Нью-Йорк шаарында соттон утулуп калды го. Аны мен эмес, Акылбек Жапаров айтып атпайбы, биз утулуп калабыз деп. Ошондо айткандай, ошондо эч ким ишенген эмес тууган. Ачык айтыш керек аны нерсеничи. Биз мына мисалы, биз кыргыз эли ушинтип мына 30 жылдан бери тентисек дагы менин балам тентийт, менин неберем тентийт дагычы. Бул кетиште балам да тентийт, неберем да тентийт, керек болсо чеберем да тентип калышы мүмкүн. Башка мамлекеттерге кул. Мындай айтканда, современный рабство деп коет бунучу. Бирөөнүн жеринде акчага иштеп, үй-бүлөң багып, Кыргызстанга акча салып дегенде. Бизге кыйынбы орун жумуштарды ачыш Кыргызстанга?
Бизге кыйын болушу инвестицияны Кыргызстанда ошо бир завод поворот ошол эле LG компаниясы менен машина чыгарган компаниялар менен ошол жерге завод ачып ошол жерде элдерге жумуш орун ачып биз ошол жерлерге барып ошо айлык 20 миң 30 миң айлык болсо да ошол жерде иштеп ошол жерден Кыргызстандын экономикасын көтөрсөк жок андай эмес. Бизде кандай келет, бизде бийликке келген адам канча көп адамды экспорт кылса, сыртка чыгарса ошончо акча көп келет деп бизде ошол оңой жашоого үйрөнүп калганбыз туугандар. Ошондой туугандар. Канча деген бала чака ата энесиз өсүп атат. Мисалы ата энелери башка мамлекетте өздөрү тайне чоң ата, чоң эне тайталардын колунда, эжелердин колунда. Балалыгын, балдарын өскөнүн эч ким көрбөй калат туугандар. Мисалы барса эле баласы, бир барса эле баласы 3-кө чыгып калат, бир барса эле баласы 6-га чыгып калган болот, бир караса баласы 10-го чыккан болот, дагы бир караса баласы 15-ке чыккан болот, анан бир караса баласы уже 18-ге чыгып окунуп бүтүп Россияга келип аткан болот туугандар. Мына бизди жашоо ошондой болуп калды. Алдоо жашоосуна өтүп калдык туугандар. Өзүбүздү алдап жүрөбүз. Бизди мына мыйзамсыз ажоңар алдаганы юрунда биз өзүбүздү алдап жашайбыз. Жашоону өзүбүз алдап. Кыйын болуп кетти. Кыйынчылык болуп кетти туугандар. Өзүбүз алдап, өзүбүзгө өзүбүз чынчыл болушубуз керек жок дегенде. Принцип болуш керек. Принцип деген жок бизде. Принцип деген жок. Эртең бирөөсү 5 миң берип койсо, 2 миң, 3 миң берсе, ошо партияны барып шайлайсың, туурабы? Танылып алган биздин партия деген танылып алган ынтымак деген партиялар, танып алган канча деген кечеги жакынкы партиялар, танылып алган партиялар туугандар. Ошол партиялар өтүп кеткенден кийин эми элестетип көрсөңөр. Бул партия кече 2 ай, 1 ай мурун пайда болду. Ошо биздин Кыргызстан деген партия бул Райым Миллон деген кишинин партиясы. Ким билет ошону билсеңер керек, туурабы? Ата журт деген партия кимин партиясы? Бул Ташиевке, мамлекетке караштуу партия. Админ ресурс колдонду. Мына туугандар. Каяктагы таза шайлоону айтасыңар? Бизде таза шайлоо болбойт. Болуп да көрбөйт туугандар. Себеби биз ошону өзүбүз эл каалабайбыз. Эл каалаганда таза шайлоо өтмөк. Ар бир добушту эсептеп чыкмак. Эл каалабайт. Эл деген ошо 1000 сом, 2000 сом, 3000 сомго алданат. Бизге кандай жашоо? Бизде кымбатчылык болсо, ошол мыйзамсыз келсе деле мыйзамдуу кылып, мыйзамсыз келип, мыйзамдуу кылып, ошондой бизде жуликтер, мошенниктер, аферлор, ошондой адамдарды биз бийликке алып келип алып, өзүбүздүн жашообузду өзүбүз ордото беребиз. Орлоштура беребиз да, мындай айткандачы. Өзүбүз орлотуп алып, анан кийин дагы аз келген соң ол аз келген соң мыйзамсыз өттү. Бу таза өтпөдүк деп дагы арданып коебуз туугандар. Арданбаш керек. Мына жүрөктө туугандар, мына жүрөктө кичине сезим болуш керек өзүбүздө. Өз жок дегенде өзүбүзгө чынчыл бололучу. Мына мен айттым, дагы элик дагы керек болсо 100 жыл мигрант болобуз. Бул кетиште мен айтканда 100 жыл мигрант, дагы 200 жыл мигрант болуп жүрөбүз. Небере, чебере, кыбыра, сыбыраңа чейин мигрант болот. Себеби биз күнөө бизде. Себеби биз ушу мыйзамсыз бийликти биз алып келдик. Арам бийликти биз алып келдик. Мошенникти биз алып келдик. Жуликти биз алып келдик. Жулик досторун да биз алып келдик туугандар. Бардыгын биз өзүбүз кылып атабыз, мына. Себеби кайдыгерчиликтен. Кайдыгер карап жүрүп, ушул акыбалга келдик. Туңгуюкка түштүк. Эртең керек болсо аздык кылат, ошо Садыр Жапаровду мактап жүргөн азыр пакта койгондо Кытайга сатып жүрсүн, ошону колдоп чыгышат буларчы. Ошону да колдоп чыгышат. Кытайга бир провинция кылып берип койсо да, ошого да мактап чыгышат биздин Паткалимдер туугандар. Керек болсо ата-энесин да сатып берет ошо Паткалимдерчи. Акча дегенде жөрмөлөшүп, өрмөлөшүп калган бул акмактарчы. Бул мен акмак деген бул дагы жакшы сөз. Буларга сөз жок туугандар. Эми айтайын десең, бул эфирде окшошпой калат да, бул өтө мындай сөз да. Мен ачык эле айтайын. Ачык эле айтыш керек да. Өзүбүз кыйнаган жан экенбиз.
Aman ele olsak boldu eкен tuganda. Aman ele olalım. Aman ele olalım. Aman ele olsak boldu tuganda. Кайерде ысык тамак болсо, кайерде акча болсо, ошол жерде пышылдап жүрө берели. Эмне дейсиз? Алданган, көп алданалы. Акчага алданалы. Мошенниктерге алданалы, көп алданалы. Ошол нерсе бизге жагат экен. Ошол нерсе бизге жагат экен. Биз ушул кул мүнөз болуп калыппыз туугандар. Кул мүнөз дегенди билесиңер да? Кул мүнөз болуп калдык. Биз деген кыргыз элде айкөл болуп, подхалимство деген нерсе жок болчу баягы. Пакта койгондорчу. Ушунча өздөштүрүппүз, пакта коюшту туугандар. Чындыкты айтып алсаң ишенбейт. Калпты айтсаң, караңдай калпты айтсаң ишенет. Караңдай калпты. Ушунчалык мен ушул кайсы бийликке берем? 6-чы президент да, мисалычы. Мыйзамсыз болсо да 6-чы президент туугандар. Биз каякты карайбыз. Мисалы койду алып атканда да койду карайсың, тиштерин карайсың, жашпи, обу деп катын алып атканда деле, мисалы турмушка чыгып атсаң деле, катын алсаң деле сурайсың ата-энесинен, туурабы? Ата-энесин сурайсың, ата-энеси каяктан, эмне каяктын кызы, соттолгон эмеспи, кызы жакшы жүргөнбү деп сурайт да. Президентке биз кандай адамдар келдик, мисалы азыр иштеп аткан мыйзамсыз президентке, эми өзүңөр билсеңер керек, азыркы жүргөн эр азамат азыркы турган. Бул мындай айтканда рецидивист деп койсо деле болот туугандар. 2 жол отурган. 2 жол. Толук кандуу срогун бүткөн, звонка 2 звонка отурган жок да туугандар. Мына срогу боюнча мен билишимче 25 сентябрь 2025 жылы бүтмөк экен срогу боюнчачы. Эмне ачык чындыкты уккуңар келбейт? Мен түшүнбөйм да ошол нерсеге. Чындыкты уккула, болгон нерсе болгондой айткан нерсе. Мен же өзүмдүн сөзүмөн бир жерден айылып атам. Мен просто тарыхты айтып берип коюп силерге. Тарыхты айтып коюп атам. Ошого чычалажа туруп аз чыгышат, о фейктер чыгат. Мен бул фейктердин уруп ойногон эмесмин. Мен ачык айтайын. Фейк бул ошол эле Айгүл Жапарованын фейк командасы. Ошого акча төлөйт. Кандай айтсам экен. Ошолор акча үчүн, акчанын кулу болуп туруп, фейк ачышып, ошондой команда болуп иштешет. Бизге окшогон блогер дейсиңерби, активист дейсиңерби, ошондойлорго мындай айтканда ошол фейктер менен чыгышып, атака кылышып, жазышып, комментарий жазышып, болбогон фейк информацияларды коюп, ошондой туугандар. Чындыкты уга билишибиз керек да туугандар. Майли, аманчылыкта тынч бололу. Эфирге киришкен көрүшкөнчө.